өзүчү. Биз дагы мына бүгүнкү күндөгү мыйзамдар 10 күн, 7 күн, 3 күндүк деген суроктор бар. Ал эми чет өлкөдөгү тажрыйбаларда 1 саатта, 2 саатта, 3 саатта ала турган бар. Биз дагы Юстиция министрлиги мына атайын ведомстволор аралык комиссия бар. Ушул мамлекеттик кызматтарды системасын оптималдаштыруу боюнча. Ошол жердеги биз 1 сааттык, 3 сааттык, 6 сааттык жана 1 күндүк кылып сурокторду кыскартуу боюнча жана ошондой эле кайрылган фирма, компания, башка ача турган жарандардын документтерин долбоорун даярлап берүүчү боюнча да мамлекеттик кызматты киргизүү боюнча бүт документтерди даярлап ал жака киргизгенбиз. Акыркысында өткөнкү жумада дагы ошол жерде отурум болгон. Бул ведомстволук комиссияга мамлекеттик органдардан башка бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да кирет. Ошол жерде мен дагы сөзүмдү айттым. Башка өлкөлөрдү көрүп атабыз, башка жактарда 1 саат, 2 саат деп келгиле, бизде дагы ушундай кызматтар болсун. Биз дагы ушундай системалаштырылган, санариптештирилген кызматка жетели. Бирок ушул документ бул 2 жылдан бери ал жерден өтпөй келет экен. Ал жерде бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү каршы добуш берип келет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү. Айта бересиз. Мен аларга дагы ал жерде айттым. Мисалы, мен ачык эле айтып коеюн, бул жерде Алдакулова Бибисара, Булатова Юлия, Тричков Александр, Мусаева Айжан дегендер ошол жерден каршы добуш берип. Каршылыктын жүйөсү эмне болду? Каршылыктын жүйөсү эми Юстиция министрлигинин бул жобосунда жок дейт. Эми Юстиция министрлигинин жобосу 2021-жылы 5-мартта жаңы кабыл алынган. 2020 аны Юстиция министрлигинин жобосунда Юстиция министрлиги юридикалык жактарды каттоо, өкүлчүлүктөрдү каттоо жаатында саясатты иштеп чыгат. Ал кызматтар бул жерден кабыл алынса, биз аны мындан ары алып барып, аны мамлекеттик реестрге киргизип кызматтарын ал жерден алып барышыбыз керек да. Биз жарандарга шарт түзүшүбүз керек да. Анткени биз быйыл айрыкча Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк ишкерлердин келип катталып, бул жерде компанияларды, өздөрүнүн фирмалардын, бизнес уюмдарын ачкандар аябай көбөйдү. Айрыкча 1-марттан бери бүгүнкү күнгө чейин 750 компания келди. Анын ичинен 400дөн ашыгуу Россия Федерациясынын жарандары жана юридикалык жактары. Мамлекеттик деңгээлде келгендер бар ал жердечи. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 4 эсе көп болуп атат. Демек, келген инвесторго биз бүт документтерин бүтүрүп бериш үчүн биз жанагындай документтердин долбоорун даярладым да кызматты киргиздик. Анткени бул жерге инвесторлор келгенде биз аларга мондой документти алып келесиң, эми бар сен жасап кел, таап кел десең, ал эми бар кимге кайрылат? Туурабы? Биринчи келген чет өлкө. Анан интернеттен карап бир компанияга чалышып эми билген жакшы адам тууру келсе, тууру келет. Билбеген же бир башкача ойдогу адам тууру келсе, алданып калышы мүмкүн. Ал жерде бир топ суммаларды коюшу мүмкүн. Анан биз ошол кызматты да киргизип атабыз. Bizde dagы оңойлоштурган коммерциялык уюмдар түзүү боюнча эң оңойлоштурган документтердин тизмеги камтылган. Бул коммерциялык уюмдарды бизнес фирма, компаниялар түзүүдө бул бир эле чечим турат. Биз аны дагы юстиция органдары киргизсин, жасап бере турган бир кылайлы. Ал бир кагаздын мамлекеттик кызмат услугасы бул эсептеп баалап келгенде антимонополия бул 200-300 сомдун тегерегинде эле сумма болот, ал ашып карбайт. Биз тиги кайрылган жарандын убактысын үнөмдөп атабыз биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күндө өзүбүздүн жарандар деле те алыстан айылдан келип чарба ачам деп, христиандык чарба ачам деп, же бир айылда бир коом ачам деп калып келсе, бул аймактык юстиция башкармалыгындагы адистердин ортосунда коррупциялык жагдайды пайда кылат. Айтат, документ алып келиңиз, мен кайка бармак элем, өзүң эле жасай берип кой десе, өзү жасап берип коет. Тияктан биз ушул мыйзамды талдап, анализдеп, коомдогу болуп аткан окуяларды жүргүзүп, биз ушул коррупциялык бир тобокел жараткан жагдайларды жоюу менен шарттар түздү. Бүгүн 10 күндүк, 7 күндүк болсо, бирөө шашылыш келет дагы, мен шашылыш элем деп тиги бир адис менен кызмат көрсөтүү менен сүйлөшүп, аны да эртерээк бүтүрүп кетет. Бул жерде дагы демек, биз бул жерде 1 сааттыкка, 3 сааттыкка чөрүп, ага белгилүү өлчөмдөгү макулдашылган сумма коюлса, демек коррупция дагы жоюлат. Берки сумма дагы аз эле болот, ал дагы өзүнүн максаттуулугуна жумшалат. Жанагы жаран дагы эмне өздүгүн аныктаган документ менен келет, бүт кызматтарды ошол жерден алат. Бунун бардыгы жаман эмес. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ушундай шарттар түзүлгөн. Биздин да максатыбыз юстиция министрликте биз ошол жерге жетишибиз керек да.
ушул жолдорду биз Кудай буйрса аракет менен жүйөлөрдү негиздеп менен биз буларды сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Бул биздин милдетибиз.